Урматтуу Алмаз Акымжанович, мен көтөрөйүн деген маселе бүгүнкү күндө көйгөйлүү болуп аткан могу шаардын ичиндеги пробкаларга же ошондой эле жөө жүргүнчүлөргө терс таасирин тийгизип аткан бул шаардын ичинде жүргөн жана мотолор боюнча, мотоциклдер боюнча биз азыркы күндө эң чоң көйгөй болуп атат да, себеби ошого бүгүн сиз тиешелүү министрликтерге тапшырма берсеңиз, bir жаңы мыйзам даярдап келишеби же болбосо сунуштарын алып келиби биргеликте иш алып барсак. Себеби бүгүнкү күндө бир гана ушул жерде мындай белгилеп кетчү нерсе, азыр безопасный город бар шаарда. Ошол безопасный город ошол мотодо жүргөндөрдү айыпка тартабы, тартпайбы? А көпчүлүгү ошондой эле ал сырттан келгенде кандай деңгээлде оформление болот? Айдоочулук күбөлүк канчалык деңгээлде требут этилет? Ошолор боюнча бир кеңири маалымат берсе, эгерде мен сунушум ушул айып пулдарды көбүрөөк коюп, толук кандуу иш жүргүзө турган болсо, алар автоматтык түрдө эрежени сактамак да. Бүгүнкү күндө эч кандай эреже сакталбай атат. Светофордун алдында турганда аралап өтөт. Бир топ машиналарды мисалы чийип өтүп аткандар бар. Канчалаган ошол жерде конфликттер көп болуп атат. Акыркы күндөгү авариялар көп да. Ошого Минцифра менен, УНА менен, МВД менен биргеликте бир сунуштарды алып келип, бир көзөмөлгө алсак жакшы болот эле ушул көйгөйдүчү.